Студенттер үчүн эми мындай кайсыл шаарлар жакшы, кайсыл университеттер жакшы окуу үчүн, транспорт тармагынан караганда же болбосо мындай акча жагынан караганда студенттер үчүн кайсыл шаарлар, кайсыл университеттер ыңгайлуу жалпылап алып караганда? Эми акча жагынан деп карасак, конечно, эң кичинекей шаарлар жакшы болот. Но Арзан болот, да, арзан болот. Но бул жерде арзан болот да, мүмкүнчүлүгү аз болот. Если баарыбыз эле билебиз, шаар канчалык чоң болсо, шаар канчалык өнүккөн болсо, өнүккөн чоң шаарларда бүт чоң компаниялар, чоң мүмкүнчүлүктөр бүт баары ошол жака агылып келет. Шаарда, Шаарга байланыштуу да. Ошон үчүн эми ошого жараша ал шаар кичине кымбатыраак деле болот. Но сен акчадан качып, кичинекей шаарга арзан акчага барсаң, сен көбүрөөк мүмкүнчүлүктөн алсайсың да. Ошон үчүн мен студенттерге сунуштаганым бул эң чоң шаарларды жана чоң университеттерди сунуштайм. Шаар канчалык күчтүү болсо, ошого жараша университеттери ошол шаарда күчтүү болот. Мисалы биздин компания биз басым койгонубуз бул чоң Стамбул шаары, Анкара, ошол эле Измир. Бул Турциядагы эң чоң 3 мегаполис. Үчөөсүнө, андан кийин Сакария бар, ошол эле мезгилде Анталиябыз бар, Бурса бар. Бул дегени эң чоң шаарлар, и ошонун ичинде, булардын ичинде чоң-чоң топ 10го, топ 5ке кирген университеттер бар. Эгейский, 9 Эйлүл, Анадолу, Алания Кейкубат, Бурса техник. Бул жерде өтө чоң университеттер көп. Бул биз басымды кичинекей университеттерге, кичинекей шаарларга койбойбуз. Но ал жака өткөрүүгө бизге дагы жеңил. Биз мисалы окуучу келсе, биз жөн эле там кичинекей университетке, кичинекей шаарга аны ойлонбой деле жөнөтүп кое алабыз. И ал жактан биз акчаны көбүрөөк деп табып калабыз да. Но бизге ал нерсе керек эмес. Биздин могул жумушта иштегенибиздин максатыбыз биз окуучудан просто акча алып коюш керек эмес. Биз мисалы бул эми кичине өзүнүн компанияга өтүп кеттим бул жерден. Но биздин максат окуучунун бул жака келгенде жакшы билим алып, бул жакта өсүп өнүгүп, ошону биздин мамлекетке келип колдонуп, биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошушу. И ошол деңгээлде, ошол мезгилде биз да ошого кандайдыр бир деңгээлде себепчи болуп калабыз да. Биздин максат ошондой. Потому что биз өзүбүз студентпиз. Ошого кыскача айтканда студенттерге чоң шаарларды, ошол эле деңгээл мезгилде чоң университеттерди сунуштайбыз. Ошондой мындай чоң шаар, чоң мүмкүнчүлүк, кичинекей шаар, кичинекей мүмкүнчүлүк десек туурараак болчу. Өтө сонун сөз болду. Университеттер боюнча азыр мен дагы өзүмдүн немемди айта кетейин, сөз арасына кошуп. Мен дагы бул жака тапшырып атканда Эски шехир анан Измир деген эки шаарды тандап калдым да. Анан Эски шехир бир аз кичинерээк, анан калкы дагы азыраак, анан арзаныраак шаар экен. Ал жакта бааларды дагы көргөндө аябай сүйүндүм. Измирге караганда бир топ арзан экен. Бирок мүмкүнчүлүк болуп калды Измирге келип көрүп кеткенде. Анан Измирге келип көрүп кеткенде сиз чын эле сиз айткандай мындай чоң шаарларда деле мисалы студенттердин жашоосу да кызыктуураак болот экен, дагы көбүрөөк нерсени көрөт экен да. Мисалы атайын чет өлкөгө келгенден кийин кичинекей шаарга, айылдарга барып, эптеп университетке барып, кайра жатаканасына келе бербей, чоң шаарга барып, университеттен сырткары музейлерди көрүп, башка нерселерди көрүп, мындай жашоосу студенттин жашоосу да кызыктуураак болот экенин көрүп, анан сиз айткандай чоңураак шаар, мүмкүнчүлүктөр да көбүрөөк деп ошол Измирди тандап алып, азыр кубанып атам. Сиз айтканыңызга мен дагы кошулам.